Жалал Абад шаарында 2019 жана 2020 жылдарга карата кыш мезгилинде жашоочуларга жана социалдык объектилерге жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо зарыл. Бул тууралуу шаардын биринчи вице-мэрі Майрамбек Адылбеков кала мэриясында өткөн коллегиялык жыйында жылуулук менен камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүнө билдирди. Бул багытта иш-аракеттерди тийиштүү деңгээлде жүргүзүп, калкты белгиленген нормада жылуулук менен камсыздоо керектиги эскертилди. Аны менен бирге айрым билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринде жаралган маселелерди жоюу тапшырмасы коюлду. Ал эми шаарда электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу үчүн коюлган чектөөдөн ашкан айрым ишканаларга жумушчу комиссия түзүлүп, жеринде рейд өткөрүү табышталды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад райондар аралык жылуулук менен камсыздоо бирикмеси шаарда жалпы 19 бюджеттик мекеме жана 54 көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыздайт. Мындан тышкары шаардагы социалдык объектилердин басымдуу бөлүгү газ жана электр энергиялары менен жылытылат. Кыш мезгилинде тазалоо жумуштарына каланын жол башкармалыгынын жана жашылдандыруу чарбасынын керектүү техникалары тартылмакчы. Өткөрүлгөн коллегиялык жыйында шаардын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын жалпы ишмердүүлүгү да каралып, кетирилген кемчиликтерди чечүүнүн айланасында иш алып баруу жагы жүктөлдү. Кышка болгон даярдык бүгүнкү күндө бизден шаарда канааттандырарлык деңгээлде, бирок айрым кемчиликтерди жоюу милдет койдук. Ал эми көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы боюнча аткарып аткан иштердин маалыматын уктук. Андан сырткары ушул айрым маселелерде графиктен тышкары жетише албай жаткан жумуштарын өз мөөнөтүндө бүтүрүүнү табыштадык. Жалал Абад райондар аралык жылуулук камсыздоо бирикмесинде бүгүнкү күндө жалпы 17 откана болсо, анын 16сы бүгүн иштеп атат. Азыркы күндө баардык отканалар температуралык график боюнча абоненттерге жылуулук энергиясын берип жатабыз. Сезондун башталышында эми жанагы отканалар режимге түшкөнгө чейин бир жуманын ичинде ушундай проблемалар болду. Чынын айтканда бизге ордунда кайрылган адамдарга же абоненттерге барып биз ошол ордунда ушул маселелерди чечтик.